Эгерде эртең сизге жылкы союлбай калса мен кадасы жок көмүлүп калдым деп эсептейсизби деп атам. Жок, ал балама жарар. Мен согушта курман болуп калышым мүмкүн. Жок, ар кандай да. Жок. Кадимкидей эле жашоо, тынч жашоодо каза болдуңуз. Жылкы союлбай калды, биз барып бирок митинг реквием менен жакшы сөздөрдү сүйлөп, ыйлап барып көмүп койдук. Кадас болду, кадас жок болду. Мен баламды начар тарбиялагам. Баламдын колунан келбейт, же түшүнүгү жок. Анан ошо мени ошончо узатып келген кишилерге сый урмат көрсөтө албаган деп эсептейм. Ошон үчүн жана Абайдын баласы, Абай атасынан сураптыр. Ата дептир. Мына бүт казак эли дептир. Бүт эл деди, мени тааныйт, мени билет, анан сени анча билбейт. Кунанбайга айтыптыр да. Кимибиз кыйынбыз деп айтканда атасы айткен. Менин балам Абай Кунанбаев болду, сенин балаң ким болот мен билбейм деген. Жок, мен суроого түз эле жооп берсеңиз. Жок, түз эле айтып атам. Мунун баары сенин балаңдан болот. Балаң сени көмө албаса, сый урмат көрсөтө албаса, анда сенин күнөөң. Сен балаңды туура. Жок, мен сиздин күнөөңүз деген жокмун. Сизди жылкы сойбой туруп узатып койсо, жок, кое туруңуз. Үлү бойдон. Макул. Сизди жылкысы жок көмүп койсо, сойбой эчтеке эмес. Эчтеке эмес. Бирок кадасы менен сойлуу, кадасы жок сойлуу. Кишиге баары бир. Жок. Сиз кадасы менен көмдү дейсизби жок отосуз? Мен балама айтам да, балам менин каада салт менен узат. Мени көмгөн кишинин баарын урматтап, сыйлап, орду менен узат деп айтам. Мен айтып эле жүрөм. Жок, ал болбой калса мен урмат сый менен көмдү дейсизби, урматы жок көмдү деп эсептейсизби? Эгер ошондой болуп калса, ушуга эле жооп берип коюңуз. Урмат менен сойду же урматы жок көмдүбү? Жылкы союлган жок. Жок, мен аны билбейм. Жок, өзүңүз кантип эсептейсиз азыр? Эми колунан келбейт экен, баламды начар тарбиялаптырмын деп. Урматы жоксом көмүп койду анда. Мени көмгөн кишини сыйлабады деп айтам. Мен ошентип эсептейм. Анткени балам демек адам урмат сый менен көмүлүш үчүн сөзсүз түрдө мал союлуш керек экен. Ооба. Кыргыздын салты боюнча мал союлуш керек. Демек колунан келбеген адамдагы урмат сыйын көргөзүш үчүн карызга батып болсо да мал союш керек экен. Колунан келбесе сойбосун, эми бечара болсо эмне кыласың? Макул. Эми акыркы үчүн сага айтып атам. Алымбектин алына жараша. Эми акыркы суроо. Акылы жок болсо карызга батсып, укум тукумун карызга кредитке коюп койсун. Айтып атам го, адам акыл менен жашаш керек.